Брусокко таасир эткен тынч абалдагы сүрүлүүнүн жыйынтыгын карайлы. Доскага брусокду коебуз. Досканын бир бөлүгүн көтөрөлү. Брусок кыймылсыз экенин көрүүдөсүз. Брусокко таасир эткен күчтөрдүн суммасы 0 барабар. Бул күчтөрдү көргөзөлү. Брусокко оордук күчү, таянычтын, беттин реакция күчү жана сүрүлүү күчү таасир этүүдө. Оордук күчүн 2 бөлүккө бөлөлү. Бирөө жантык тегиздик менен багытталган, экинчиси ага перпендикулярдуу. Досканы көтөргөндө сүрүлүү күчү, реакция күчү жана оордук күчүнүн бөлүктөрү өзгөрүүдө. F1 тынч абалдагы сүрүлүү күчүнө барабар. Ал эми F2 таянычтын, беттин реакция күчүнө барабар. Бурчту көбөйтсөк, сүрүлүү күчү оордук күчүнүн F1 бөлүгүнө салмактана албаган учуру болот. Бул учурда брусок доскада жылмышат.